Саламатсыздарбы? Атактуу адамдардын өмүр жолу, чыгармачылыгы жөнүндө билгиңиз келсе, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздар достор, өзүбүзгө жана ошондой эле жакындарыбызга кам көрүүнү улантабыз. Эң негизгиси тазалык гигиенаны бүгүнкү күндө сакташыбыз керек болуп атат. Бул спрей менен колдонобуз, колдорго себебиз бир күндө 3 дана маскага чейин колдонобуз. Бир маска 2 саатка жетет экен. Бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз Турдушаева Анжелика Кайратовна. Өмүр баяны. Эстрадалык ырчы Анжелика Турдушаева 1989 жылы 12 июнда Бишкек шаарында төрүлгөн. Билими 1-класстан 5-класска чейин Мукаш Абдраев атындагы музыкалык интернаттан кылкыяк боюнча билим алган. 11-классты Борбордогу номер 38-орто мектебинен аяктаган. 2007-2013 жылдары Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин алдындагы жаңы маалымат технологиялар институтунун экономика бөлүмүн бүтүргөн. Ал эми каарманыбыздын чыгармачылык жолу 1997 жылы чоң сахнага Айчүрөк эстрада театрынын курамында чыккан. 2007 жылдан тарта жеке ырчы катары эмгектене баштаган. 2017 жылдан тарта Коомдук телерадио корпорациясындагы Бактылуу айым берүүсүнүн алып баруучусу. Сыйлыктары: 2009 жылы маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланган. Ошондой эле Жылдыздар манежде шоу сынагынын жеңүүчүсү аталган. 3 кыздын энеси, ишкерлик менен алектенет. Каарманыбыз жаңы сүйүктүүсүн көрсөтүп, көңүлү тынч экенин айткан. Инстаграмда миллиондон ашуун катталуучусу бар эстрада ырчысы Анжелика Кайратова жеке жашоосун, кыймыл-аракетин, сүйүктүүсүн социалдык тармактарга жарыялап, элди зериктирбейт. Жакында эле ага көз тийгенин айтып, эми кан чыгарып, Куран окутпасам элеби деп жазган жери бар. Сүйүктүүсү ким экенин ачык айтпаса да, видеодо тойдо ырдап, аны менен чогуу жүргөн мырзасын көрсөтүп, сүйүктүүсү тууралуу жазып чыккан. Жеке жашоомдун эшиги жакындарыма гана ачык болот. Сиздер үчүн жөн эле 3 кыздын апасы, эмгекчил Анжелика бойдон калайын. Эч кимдин эч кимисине эч нерсе тастыктабайм. Өткөн нерселер өттү, кетти. Адеп эле менин эмне кылышымды жаза бербешиңерди өтүнөм. Эң негизгисин билем. Маңдайга жазылган тагдырга баш ийип тура жашашты. Көңүлүм, жүрөгүм тынч. Мага тилеген жакшы тилегиңиздер сиздерге 10 эселеп кайтсын. Эч бир инсан жалгыз бой болбосун, түгөйүн тапсын деген билдирүү менен сүйүктүүсү менен бирге конок болгон тойдон видео бөлүшкөн. Видеодо Анжелика букет көтөрүп, анын жанында жүргөн келбеттүү мырзаны көрүүгө болот. Ал видеодо Анжелика өзү "Сен менин айтылбаган сырларымсың" деп өзү созолонто ырдаганы бар. Жогоруда айтып өткөндөй, алып баруучу жана ырчы Анжеликанын 3 кыздары бар: Айыма, Элима жана Айлин. Ар кандай багытта иш алып барып, кантип ийгиликке жетүүгө болот, ийгиликти кантип багындырууга болот, теледолбоорлордо спорт, маданият, саясат, бизнес жана башка чөйрөсүндө жаш курагында бир канча ийгиликтерди жаратууга жетишкен каармандарыбыздын ийгилик сырлары менен бөлүшөбүз. Ийгилик сырлары тагыраагы биздин Жылдыздар каналынан жаңы идеяларды көрүп, жашооңузга баалуу кеп-кеңештерди топтой аласыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анжелика учурдун эң көп талкууга алынган ырчысы. Анын жеке жашоосун сөз кылышат, сындашат, кызыгышат. Ар бир жүктөгөн сүрөтүнө жакшы да, жаман да комментарий жазышат. Ар бир баскан кадамын коомчулукка жарыялап турган Анжелика менен бүгүн биз көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан суроолорго ырчы жаңы ырына клип тартып жаткан жерден жолугуп, жооп алдык. Жаңы эле клип тартып жаткан жигиттердин бири жаз келгенде жүрөккө сүйүү келет эле. Сеники эмне, тоңуп калдыбы деп образга кире албай жатканды тамашалап өттүм. Сүйүүдөн көңүлүң калдыбы? Билбейм, сезимдер тууралуу китебим алыскы жакта баракталбай жабылып жаткандай эле. Учурда мага эргүү бере турган китептерди окуп жатам. Мына ушул жашка келип, ушундай бир курак болот окшойт. Азыр мен сүйүү, бул жаштар үчүн дегендей эле ой жүгүртө баштадым. Сүйүү да жаш куракка бөлүнөт сыяктуу. Азырынча мага бул сезим тааныш эмес. Азыр бир эле сүйүүнү билем. Ал кыздарыма жана жакындарыма болгон сүйүү. Жеке жашооң талкууга алынып, сен тууралуу түрдүү кептер айтылып келет. Көңүлүң кирдеткен сөздөрдү кантип көтөрөсүң? Аябай көп талкууга алынып жатканымды сезем.
Ооба, азыр менин жеке жашоомдогу суроолор, андагы өзгөрүүлөр адамдарды тынч койбой жатат. Себеби баары көз алдына сонун картинаны элестетип алышкан. Анан ошол сүрөттүн өңү өчүп, же жаантыйып бузулуп баратса, айрымдары ошону каалашат, кээ бирлери каалабай жатышат. Айтор баары ошону талкуулап калышат. Ушундай сыноо менин жашоомдо болуш керек эле деп ойлойм. Ар бир адамдын турмушунда аны сынай турган мезгил болот эмеспи? Бирок бул мезгил менде көптөн бери эле уланып келе жатат. Ошентсе да биз аны амандыгыбыз, сабырдуулугубуз менен жеңүүнү билишибиз керек. Балким өзүм ушуну каалагандармын. Анткени атактуулукка бара жатып, баарына даяр болуш керек экен. Медалдын эки тарабы бар дегендей, бир тарабы сени канчалык кастарлап турса, экинчи тарап ошончолук жүрөгүңдү оорутуп, сындырганга аракет кылат. Ошол сен тууралуу бүтпөгөн талкуулардын аягы үй бүлөңдүн урушуна таасирин тийгизди деп ойлойсуңбу? Бул эми кырсык сыяктуу нерсе да. Кайсыл бурулуштан кырсык болуп кетери белгисиз. Өткөн нерсеге өкүнгүм келбейт. Биздин үй бүлөнүн баштапкы жашоосунда андай ушак кептер жок деле болчу. Менин жеке жашоомду эч ким талкуулачу эмес, себеби эч нерсе ачыкка чыга элек болчу. Качан үй бүлө ичиндеги маселе, көйгөйлөр сыртка чыкканда, эл кызыгып талкуулап, андан ары өздөрү жомокторду токуп, көркөмдөп башташты. Коомчулук Анжелика ажырашууга арыз жазыптыр дегенде дүң этти. Өзүмдө туура эмес кадам жасап алдым. Туура эмес убакта эски сүрөттү жүктөй калам деп, аны Анжелика бирөө менен эс алып жүрөт деп айтып чыгышты. Кандай жагдай болбосун, жолдошум экөөбүз кыздарыбыз үчүн жакшы мамилебизди сактап калабыз. Анткени ушунча жыл чогуу жашап, экөөбүз бир туугандай эле болуп калдык. Азыр деле чалышып, кеңешип турабыз. Ал эми ажырашуунун себебин жалгыз ал билет жана мен билем. Ошол жетиштүү. Сенден жарашып эле жашап кетчи деп сурангандар көп болууда. Алардын суранычын эске алып жатасың да. Ооба, мен деле толтура ажырашуу жолунда жүргөн түгөйлөрдү жараштырып жүргөм. Алардын кээ бири азыркыга чейин жашап жатса, айрымдары болбой эле эки айрым жолго түшүштү. Учурда мага ушундай сөздөр көп айтылып жатканы үчүн, бирок ажырашуу бул кагаздагы эле сөз. Никеси бар же никеси жок деген. Менимче адамдар чыныгы никеде жашаса, ошол маанилүү. Мен эч качандыр бир күнү ажырашам, анан ал нерсе талкууга алынат деп ойлогон эмесмин. Бул жашоодо элдин сөзүнөн коркпой, башкалардын ою менен эмес, өзүм каалагандай жашайм. Эл эмне дейт деп жашай турган болсом, мага кыйыныраак болуп калат. Инстаграмда Анжелика антифанат деген баракча ачылып, сен жөнүндө түрдүү терс пикирлер жаратуучу маалыматтар тараган. Мындай аккаунттар менен күрөшүп жатасыңбы? Жогорудагы сиз атаган баракчада мен тууралуу жалаң ыпла сөздөр жазылып жатты. Бул баракча башында башка аталышта болчу, бирок кийин аталышын өзгөрттү. Кээ бир тастыкталбаган маалыматтарды жазганда айта берсин деп көңүл бөлгөн эмесмин, бирок акыркы күндөрү кыздарыма, ата-энеме асылганына чыдай албай калдым. Мен жөнүндө эмне десе мейли, бирок жакындарым ыйлап жатса, кыйналып, алардын калп сөздөрүнөн жабыр тартып жатса, карап тура албадым. Укук органдарына кайрылып, баракчанын эсин таап берүүнү сурандым. Алар табылган. Ал баракчанын артында башка улуттагы 5 мырза аныкталды. Мени караласын деп акчасын көп адам буйртма бергенин сезип турам. Кыздарым Инстаграмга кирип аларды окуй элек. Окулары менен алек. Кыздарым чоңойгондо өздөрү туура түшүнүп алышат деп ойлойм. Менин ордумда башка бири болсо, өз өмүрүнө кол салышы мүмкүн эле. Мени каралагандар менин жок болуп кетишимди каалашат. Мен аларга андай рахат тартуулай албайм. Ушул баракчада таратылган маалыматтарды менин тааныштарым окуп алып, азыр кээ бири мага мамилесин кадимкидей өзгөртүп, ишенбегендей түр көрсөтүп жатышса, айрымдары аябай жакын болуп кетишти. Анжелика, айтсаң, акыркы сурообуз Инстаграмдагы социалдык тармактагы баракчаларды өчүрүп, жөн эле иштесе болбойбу деген ой болду беле? Жок, андай ой келген эмес. Мен белгилүү атактуу адамдардын тренингтерине көп барам. Ошолор менен баарлашып калганда, сени кантип атактуулукка жеттиң, 2-3 адам жаман сүйлөп койсо эле токтотпошуң керек деген сөздөрүн айтышкан. Чын эле жаман сөз келет, кетет, бирок жакшылыгың эч качан унутулбайт. Канча өмүрүм калса, ошончо жакшылык кылгым келет. Мен атактуулугумду туура багытта пайдаланып жатам деп ойлойм. Инстаграмда эң көп катталуучулар менде болгондуктан, ал жака туура, позитивдүү нерсени жүктөгөнгө аракет кылам. Канчалык кысына турган абалда болсом да, мен жылмайып жатам. Аларда жылмайышын каалайм. Көбү менин сүрөтүмдү көрүп тамактанат. Кала берсе, канчалык жаман көрсө да, менин баракчама кирип
карап өтөт. Анжелика кызыктуу маек куруп бергениңе терең ыраазычылык билдиребиз. Ажаргуу айым, боорукер эне керемет ырларды жаңыртып, угармандарыңа жарык маанай, кубаныч тартуулап жүрө бер. Сен дагы телегей тегиз үй бүлөнү толуктап, жашоодо чыныгы аялдык бакытка ээ бол. Ар бир эле аял заты бактылуу болууга татыктуу эмеспи? Ошол сыңарындай сага дагы кең келечек жана чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми ардактуу каналыбыздын катталуучулары биздин Жылдыздар каналында атактуу адамдардын өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө кеп кылабыз. Алардын өмүр баяны, ийгилик сырлары, жетишкендиктери, чыгармачылыгы жөнүндө кененирээк маалымат беребиз. Кийинки видеодо кайсыл сүйүктүү жылдызыңыз жөнүндө билгиңиз келсе, албетте комментарийге ой пикир калтырыңыз. Мен сиздер менен эртеңкиге чейин коштошомун. Саламатта калыңыздар.